Бул күнөсканада гүлдүн 40тан ашуун түрү бар. Алардын уруктары декабрь айында себилип, учурда ар бир гүлгө маани берип карап жатабыз, дейт күнөскана кызматкерлери. Бул деле баягы кичинекей балдар сыяктуу болот. Себеби бул эң кичинекей убагында, мындай урукку себилген убактарда бул күнөскананын температурасын өтө бийик көтөрөбүз. 27-25 градустан төмөн болбойт. Себеп дегенде буларга дагы чоңоюш керек, өсүш керек. А кичине бир чоңоюп калганда анан кийин баягы градустун аз-маз төмөндөтө баштайбыз да. Быйылкы гүлдөрдүн айырмасы жылдага караганда катарантус деген гүлдөбүздүн 2 сорту келди, башкача георгиналар бар, мына бегониялар бар. Ушулардын бардыгы стакандарга эгилип, Кудай буйруса жазда ушу шаарга эгиле баштайт. Быйыл Оштогу көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинаты тарабынан 2 миллиондой гүл тигүү пландаштырылууда. Мындан сырткары 800 түп ийне жалбырактуу, 1500 түп жазы жалбырак жана 80 000 түп бадал көчөттөр отургузулат. Ал эми быйылкы жылы өзгөчөлүк катары 10 000 дана Голландия сортундагы жоогазын гүлү эгилүүсү каралган. Эми бир жаңылык кирители дедик. 5-6 жылдан бери немеге көчөгө тюльпан эгилбеген да. Эми буну приоритети эрте жазда гүлдө берет да. Уже марты 14 Ноорузга чейин гүлдө бүтөт бул. Бул плюс жактары. Минус жактары кыска мөөнөттө гүлдөп бүтөт. Значит, буну ордуга тюльпан эгилген аянттарды ордуга башка гүлдөрдү алып барып эгишибизге туура келет. Бул минус жактары. Мындан сырткары аталган комбинат быйылкы жылы кышында да өсүүчү гүлдөрдү эгүүнү пландап жатышат. Ал эми гүлдөргө же көчөттөргө айырма мамиле кылбаган жарандарга чара көрүлөт. Мисалы үчүн авария болгондо же болбосо дагы башка чагымчыл балдардын эсебинен көчөттөр сындырып кетип атат, гүлдөр урдап кетип атат. Ошонун ордунда кармап ички иштер башкармалыктары менен кошо аларга тиешелүү протоколдор түзүлүп, аларга өткөрүп берилип атат. Анан кайра ордунда восстановить штаб түрүндө акчаларды төгүп атышат. 2020 жылдын көрктөндүрүү иштери башталып, бүгүн Бекмамат Осмонов атындагы көчөгө 190 түп ийне жалбырактуу көчөттөр отургузулду. Эми аба ырайынын, күндүн жылуулугуна карап, көчөт жана гүлдөр отургузула баштайт. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида Ош.